Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздерди мигранттар жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Москвада Кыргыз күрөш федерациясы түзүлдү. Россиянын Москва шаарында Кыргыз күрөш федерациясы түзүлдү. Бул тууралуу Москвадагы кыргызстандык мигранттардын футбол лигасынын президенти Максат Мамбеткулов билдирди. Анын айтымында, буга чейин кыргыз күрөш боюнча мелдеш уюштуруучу эмес. Ушул жылдын 18-декабрында Москва шаарында кыргыз күрөш боюнча спорт секция ачылды. Ага миграция жана башка кызматтардан коноктор келип катышты. Секциянын ачылышына карата балбандар 3 салмак даража боюнча күч сынашты. Жыйынтыгында бардык катышуучуларга ардаграмматалар, жеңүүчүлөргө медалдар тапшырылды. Буга чейин Кыргыз күрөш федерациясын түзгөнбүз. Федерациянын Кыргызстандагы күрөш федерациясына тиешеси жок. Москвада татар, моңгол жана башка улуттун өкүлдөрү тынбай мелдеш уюштуруп келишет. Эми биздин улуттук күрөш боюнча да мелдештер өтүп турмакчы, деди Мамбеткулов. Москвадагы Кыргыз күрөш федерациясын 3 адам негиздеген. Учурда федерациянын президенти Максат Мамбеткулов, ал эми вице-президенттери Бахалидин Өмүрзаков менен Кылыч Пазылов. Буга чейин Максат Мамбеткулов Москвада KG Лига футбол лигасын түзгөн эле. Анда кыргызстандыктар команда түзүп, өз ара футбол ойноп турушат. Лиганын курама командасы Италиянын Милан шаарында өтүүчү мелдешке катышары белгилүү болгон. Маалымат булагы Турмуш KG. 3-чү баласын көрө элек. Россияда эмгектенген Нурлан Бабеков 2 жылдан бери дайынсыз. Россияда эмгектенген Бабеков Нурлан Абдираимович 2 жылдан бери дайынсыз болуп жатат. Аны жакындары издеп жатканын Назгүл аттуу бир тууган эжеси билдирди. Анын айтымында, иниси 2014-жылы Россиянын жарандыгын алган. Иним бир топ жылдан бери Россияга барып келип иштеп жүргөн. Ал 2014-жылы Россиянын жарандыгын алган эле. Анын үй бүлөсү Ош шаарында жашайт. 2015-жылы бөйрөгүндө таш бар экенин айтып, үйүнө келип кеткен. Бирок 2016-жылдан тарта дайынсыз болуп, биз менен байланышпай калды. Себебин азыркыга чейин түшүнө элекпиз. Ал арада атабыз да баласын жоготконуна кабатыр болуп жүрүп, каза болуп калды. Инимдин 3,5 жана 10 жаштагы балдары бар. Ал 3-чү баласы аялынын боюнда бар учурда кеткен. Тактап айтканда 3-чү баласын көрө элек. Жубайы балдарын жалгыз багып жатат. Иним учурда 48 жашта. Аны акыркы жолу Санкт-Петербург шаарынан көргөндөр болгон экен. Бирок биз таба албай жатабыз. Кайрылбаган жерибиз калган жок. Аны апасы, бир туугандары, аялы, балдары күтүп жатат, деди ал. Нурлан Бабеков тууралуу маалымат билгендер 0778 87 69 55 же 0778 80 82 66 телефон номерлери аркылуу билдирсе болот. Маалымат булагы Турмуш KG. Элчилик Петербургда бетон плитанын алдында калган Кыргыз Республикасынын жараны тууралуу. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги Санкт-Петербургда кыргызстандык жарандын каза болгонун тастыктады. Билдирмеге караганда, маркум болгону 28 жашта болгон. Учурда жүк 200-дү жөнөтүү үчүн элчилик менен диаспора өкүлдөрү тийиштүү аракеттерди көрүп жатат. Буга чейин Санкт-Петербургда 21-декабрь күнү жергиликтүү убакыт менен саат 22:30 чамасында 8-кабаттан кулаган бетон плитасы 3 кишини басып калганы айтылган. Алардын бири 23 жаштагы тажик жараны дароо көз жумса, экинчиси ооруканага жеткирилген. 3-чү куруучунун сөөгү эртеси күнү плитанын сыныктарын жыйнагандан кийин табылган. Ал кыргызстандык жаран экени белгилүү болгон. Маалымат булагы Спутник KG. Урматтуу мекендештер, чет жерде иштеген мигранттар аман-эсен Кыргызстанга капчыгы калың болуп кайтышына тилектешпиз. Сиздер мигранттар тууралуу жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.